Бул менин сизге болгон ыраазычылык катым. Жолдошум экөөбүздүн сизге болгон сагыныч катыбыз. Ыраазыбыз сизге устаз. Жашообуздун бир бөлүгү болгон сабактарыңызга рахмат. Жолдошум ушул сөздөрдү өзүңүзгө айта албай бул дүйнө менен кош айтышып кеткенине 2 айдын жүзү болду. Оорусуна шпа издеп жүргөндө Москванын аэропортунан сизди көрүп сүйүнүп, мага WhatsApp'тан жазды эле. Кимдер менен чогуу турам тапчы деп. Сүрөткө түшүңүзчү десем, жок, уялып, атам деп тартынып туруп калды. Мен болсо телефондун бери жагында күйүп бышып, бул адамдар эртең тарыхта калчу адамдар да бала чакабызга көрсөтүп жүрөбүз десем, байкушум сиз менен жана Абдышүкүр ажы менен сүрөткө түшүп жөнөттү. Ошол сүрөт үчүн рахмат сиздерге. Ыраазымын устаз. Жолдошум сабактарыңызга алып бара албай калды. Аллахым насип этсе, сабагыңызды телефондон эмес, медреседен угууну насип этсин дейт. Биздин бардыгыбыз ушул, бир күн болсо бир күн бардыгыбыз акыретке кетебиз. Мына ошол жашообузда адал жашаганды, бирибиздин бирибиз көңүлүбүз оорутпай жүргөндү Кудай Таалам баарыбызга насип кылсын деп тилек кылабыз. Албетте, ошол жашоо кыска жашоо баарыбыздыкы. Маселе жашоонун узундугунда, өмүрдүн узундугунда эмес, балким ошол өмүрдү кандай пайдалангандыкта турат. Кудай Таалам жолдошуңузга акыретін абад кылсын. Өзүңүзгө, бала чакаңызга Кудай Таалам жакшылык берсин. Кудай Таалам жакшы көргөндөрдүн баардыгын иншалла бейиште бирге кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, кыяматта адам жакшы көргөн менен бирге болот деген. Кудай Таалам бейишинен берсин деп тилек кылабыз иншалла. Эгерде биздин айткан сабактарыбыз кимдир бирөөнүн үй бүлөсүнө ынтымак алып келип аткан болсо, же болбосо бир намаз окуганга себеп болуп калган болсо, албетте бул мен үчүн чындыгында бактылуулук деп мен түшүнөм. Мен өзүмдүн ушул ааламга жаралгандагы вазифамдын кайсы бир деңгээлде аткарып жатыптырмын деп кабыл кылам. Мен тагдырыма ыраазымын. Бир тууганым Аллах ыраазы болсун, Кудай Таалам жакшылык берсин. Кудай Таалам өзүңүздү, балдарыңыздын бардыгын жакшыларга шерик кылып, жамандардан алыс кылсын деп тилек кылабыз. Аллах Тааланын элчиси Мухаммед пайгамбарыбыз